Жай бул эс алуунун мезгили. Ал эми кайда барып эс алуу керек дегенде ар бир адам өз табитине жараша тандоо жасайт. Бирок мекенибиздин бермети болгон кереметтүү ысык көлгө барууну пландагандар да аз эмес. Бул жылы көлгө барып эс алууну каалагандар апрель айынан баштап эле билдирүүлөрүн туристтик компанияларга калтырып башташкан. Азыркы тапта келүүчүлөрдүн көпчүлүгү Казакстан мамлекетинен күтүлүүдө. Быйыл аба ырайына байланыштуу көл сезону толук баштала албай жатат. Анткени менен бардык пансионаттар эс алуучулар үчүн өздөрүнүн шарттарын түзүп, бааларын тактап, кардарларды тосууга даяр. В каждом пансионате вы можете... Азыркы убакта ысык көлдөгү бардык пансионаттар өз ишин башташты. Баарында эле каалагандай кызматтарды алууга болот. Балдар үчүн ойноо аянттары, тамак аш, ар түрдүү экскурсияларды сунушташат. Дайвинг, капчыгайларга саякат, жети өгүз, каракол. Теплые ключи азыр абдан популярдуу, анткени аба ырайы салкын болуп жаткандыктан жылуу сууга түшүүнү каалагандардын саны да көп. Жети-өгүз, каракол. Сапаты жана тейлөөсү орто пансионаттарда эс алуу бир адамга орточо баа менен 4000 сом деп бааланууда. Тамак аш ичинде. Ал эми бардык шарттары менен интернет, сыналгы, 3 маал тамагы жана балдар үчүн аянты менен пансионаттардын баасы $100 башталат. Как правило, работает. Сезон эми жанланган убакыт. Бул июнь жана июль айынын башталышы. Июлдун 15-20 чейин катуу сезон эмес. Ошондуктан ушул убакыттардын аралагында баалар бир топ төмөн болот. 5 күндүк эс алуу 3 маал тамагы менен бир адамга 4-5-6 миң сомдун тегерегинде болот. Бул эң төмөн баалар. Ал эми кымбат пансионаттарда суткасына 1800дөн 2100 сомго чейин. Албетте, бул жерде шарттары да жогорку деңгээлде. Это с трехразным питанием. Если, конечно, поехать в такой отель, как... Дүйнөдөгү эң ири 30 көлдүн катарына кирген жана тереңдиги боюнча 7-орунда турган ысык көл өзүнүн кооздугу менен чет элдик туристтерди кызыктырып келет. 2017-жылы Өзбекстандын чек арасы ачылганына байланыштуу бул жылы өзбек туугандардын эс алууга келүүсү күтүлүүдө дешет туристтик компаниялар. Тоолору жана климаты менен айырмаланган ысык көл дарылоо касиетине ээ экендиги да айтылып келет. Акмарал Арипова, Алтынбек Сакиев, Таң маанай программасы.